Өсүп келаткан аң сезимдерди китеп менен сугарбаган улуттар кыйроого дуушар болот демекчи. Китеп бул маданияттын көрсөткүчү. Бир элде басылган, сатылган, таратылган жана дагы окулган китептер ошол элдин маданияттын деңгээлин көрсөтөт. Эзелтен сөз баккан элибиз китеп болгон бүгүнкү күндөгү мамилеси, кызыгуусу канчалык, ушул тууралуу кененирээк сөз кылып, деги эле китептер дүйнөсүнө саякат кылабыз. Белгилүү дагестан акыны Расул Гамзатов айткандай, китеп бул үйдүн терезеси сыяктуу. Анткени терезе болбосо, жер менен деңиз мейкинин, толкун айдаган керемет кемелерди, ал гана эмес бүтүндөй ааламдын сулуулугун көрүүгө болот. Бирок бардык эле китеп жан дүйнөгө азык болуп, жүрөктөгү боштукту толтуруп бере албайт. Китеп окуу Кыргызстанда эми дагы жаңы башынан калыптанып келатат десем жаңылбайм. Ал эми китепти басып чыгаруу, мына азыр өкмөттүн токтому менен Кыргыз китеп деген ачылып атат жакындачы. Биздин өзүбүзгө дагы ошо Кыргыз китептин филиалы ачылат. Кыргыз китеп өкмөт ошо кыргызча китептерди басууну колго алгандан кийин жакшы эле китептердин чыкканы мына окурмандарга жеткенге чейинки баягы көрүнүшү, сапаты жагынан эми көңүл бурулуп атат. Значит, жакшы эле китептер чыга баштайт. Өзүңүздөр баамдагандай, азыркы учурда пайдалуу китептерге караганда сапасыз китептердин саны арбып барат деген маалыматтар кезишет. Демек, бул ирет сиздерге жаманынан жакшысын иргеп, кайсы китеп пайдалуу экендигин айтып бермекчибиз. Алгачкы берүүбүздө Нуржигит Кадырбековдун Япон кереметинин сыры китебинин мазмунуна кайрылып, аталган чыгарманын автору менен ой бөлүштүк. 2007-2009 жылдары Японияда окуу тагдырыма насип болуптур. Ал жака эң кыйын, эң акылдуу болгондугум үчүн барган жокмун. Ошончо мыктуу кыздардын арасынан мен тандалып барганда бир сыр бар болчу. Бул дагы бир моюндагы аманат деп билдим. Ошон үчүн ушунча мүмкүнчүлүктү пайдаланайын дедим да. Японияга 2 жыл бою денем эле барып келсе, бул бир чоң трагедия болмок да, өтө өкүнүчтүү болмок. Ошончо баргандан кийин элибизге, журтубузга пайдалуу бир идеяларды, ойлорду, пикирлерди алып келсек, ошол жактын өнүккөн себептерин түшүнүп, ушуну элибизге бир балким таберик кылып сунсак деген ниет менен жаза баштадык эле. Кудайга шүгүр бир китеп болуп чыкты. Япондор билесиз, 2-нчи дүйнөлүк согушта аябай катталканып калганда катастрофа болгон. Анан ошондон кийин 20 жыл өткөндөн кийин, согуш бүткөндөн кийин, 19 жыл өткөндөн кийин Токио шаары дүйнөлүк олимпиаданы кабыл алып атат. Элестетип көрсөңүз, 20 жылда ушунчалык өнүгүү болгон да. Анан ошону дүйнөлүк эксперттер мындай Япон керемети деп атаганда, мынчалык өнүгүш мүмкүн эмес деп. Жыл сайын ушунчалык өнүгүү болгон, экономикасында, инфратүзүмүндө, социалдык тармакта, илим билиминде, иши кылып баардык тармактарда. Анан ошонун сыры эмнеде деген суроону коюп алып туруп, баягы табиятка мамилеси, адамдардын ортосундагы өз ара ымылалары, алакалары, мамлекетке карата сүйүүсү, жана башка бир баалуулуктары, маданияты, традициялары жөнүндө мындай иликтеп жаздык да. Жатын тил менен, жөнөкөй тил менен ичинде жүрүп көргөн, байкаган адам катары да. Китеп адамдын байланышындагы көөнөрбөс көрөнгөнүн бири. Ал адамдын өз башатына баш багууга, жан дүйнөсүнүн сырдуу түйүндөрүн чечүүгө жана жашоого сар эсеп салып, байкоо жүргүзүүгө түрткү берет. Япондордогу чынчылдык жөнүндө бир нерсени айтат да, бир мисалды келтирет. Уурулук деген нерсе Япондордо дээрлик жок, мындай нерсе. Анан бул эми буддизмдин дагы мында тийгизген таасири бар да. Себеби ошол диний ишеним боюнча, эгерде сен кимдир бирөөнүн бир нерсесин алып кала турган болсоң, анда Кудай сен дагы ошого жооп кылып, өзүң андан да чоңураак жоготууга дуушар кылат деген ишеним Япондордо күчтүү баягы орноп калган да. Ошон үчүн Нуржигит өзүнүн буюмун жоготуп ийип, анан аны такыр эми табылбай калды, болду деп түңүлүп калган мезгилде, ушу табылып калгандыгын жазып алып туруп, баягы таң калуу менен баяндайт да. Ичиндеги өзүнүн документтерине эми өтө көп өлчөмдө болсо дагы акчасына таптакыр тийбестен кайтарып бергенге ушу таң калуу менен суктанып, бизде болгондочу деген баягы эмени коюп коет, суроону коюп коет да.